Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. 26 март 2020 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикалык цифраларына токтоло кетсем, дүйнө жүзү боюнча 197 өлкө коронавирустук инфекциянын таралышы байкалып жатат. Бул өлкөлөрдө 414.179 учур катталды. Айыгып чыккандардын саны 113.770 адамды түзөт. Ал эми каза тапкандардын саны 18.440 адамды түзөт. Кыргыз Республикасында Саламаттык сактоо министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бирге жүргүзгөн иш аракетинин негизинде 2290 койкалардын даярдалган. Стационарларда 1623 койка даярдалган, резервде 715 койка бар. Анын ичинен 215 койка интенсивдик терапия жүргүзүүчү палаталар, резервде 68 койка бар. Эпидемиологиялык абалга жараша бул койкалардын саны көбөйүү пландары түзүлгөн. Лабораториялык изилдөөлөр 5 февралдан баштап 26 март 2020 жылга чейин 2940 адамда жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 44 лабораториялык изилдөө тастыкталган. Ошонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында 26 март 2020 жылы тастыкталган 44 коронавирус COVID-2019 учуру регистрация болду. Ошол тастыкталган жарандардын контакттарынын саны 1328 адамды түзүп, алардын ичинен үй бүлөдө болгон контакттар 363 адамды түздү. Башка калган санды башка контакттар түзөт. Булар туугандары, кошуналары жана башкалар. Ал эми кечээки айтып кеткен эки жаран боюнча бирөөнүкү 5 контакт, экинчисиники 6 контакт. Булар атайын обсервациядан өтүшкөн, андан сырткары үйүндө карантинде болгон бул жарандар. Кыргыз Республикасынын айрым областтарында бүгүнкү күнү COVID-2019 инфекциясынын 44 учуру катталганына байланыштуу биз калгандарыбыз эмне кылышыбыз керек деген суроого дагы бир жолу кайрылып кетким келип атат. Биз калгандарыбыз эмне кылышыбыз керек? Биз обочолонууга барышыбыз керек. Бул самоизоляция. Обочолонуу бул социалдык аралыкты сактоо. Бул адам үйдө калып өтө зарыл болгон учурларда гана үйдөн чыгуучу аракет. Бул COVID-2019 вирусу чыкканда киргизилүүчү өзгөчө кырдаал учурундагы эң эле натыйжалуу чаралардын бири. Бул чаралар Кыргызстан өлкөсүндө Кыргызстан жарандары гана эмес, бардык дүйнө жүзүндө колдонулуп, COVID-2019 инфекциясын жеңүүдө колдонулуп жаткан эң негизги иш-чаралардын бири болуп эсептелет. Обочолонуу учурунда төмөндөгү эрежелерди сактоо зарыл. Биринчиден, акыл эстүүлүктү көрсөтүп, коомдун жана өзүнүн жакындарынын астындагы социалдык жоопкерчиликти моюнга алып, айланадагылар менен болгон байланыштарды чектөө. Экинчиден, жеке гигиеналык эрежелерди сактоону улантуу. Колду тез-тезден 20 секунд сайын жууп туруу же аларды спирт камтылган антисептик менен тазалоо. Муну өзгөчө коомдук жайларга бүгүнкү күндө бул дүкөн, даркана, подъезд барып келген сайын аткарыш керек. Ал эми жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө ооз жана мурунду кагаз коогарчы менен жабуу же чыканактын бүгүлгөн жерине чүчкүрүү жана жөтөлүү. Үчүнчүдөн, ар бир 1,5 саатта бөлмөнү желдетип туруу жана үйдү нымды тазалоонун санын көбөйтүү. Эшиктин туткаларын тазалоо. Ошондой эле өзүңөрдүн гаджеттерге, ноутбук, смартфондор, телефондоруңарды дезинфекциялоо. Телефонду бетке тийгизбей, смартфондор үчүн кулакчандарды пайдалануу. Бирок аларды 70% спирт менен үзгүлтүксүз сүрүп туруу зарыл. Төртүнчүдөн, үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнүн өз алдынча бир нерсе менен алек болуусун уюштуруу керек. Үйдү толук тазалоону баштоо керек. Китеп окуу,
болбосо андан башка иш аракеттер менен алектениш керек. Бул ашыкча кооптонууну азайтууга жана өзгөчө кырдаалдар учурунда бири-бириңерди колдоого жардам берүүчү иш аракеттер. Бешинчиден, өзүңөрдүн функционалдык милдеттериңерди тынымсыз аткарылышын камсыздоо менен жумушту аралыктан аткарууну уюштуруу. Бул иш аракеттердин баардыгы азыр Кыргызстан өлкөсүндө мамлекеттик органдарда, баардык медициналык уюмдардан башка органдарда колдонулуп жатат. Үйдөн чыккан учурда көчөгө жеңдер узун кийим кийип чыккыла. Жаныңарга кагаз кол арчыларды салып жүргүлө. Аларды эшиктерди ачканда, лифттердин баскычтарын басканда жана башка учурда пайдаланууга зарыл. Колдонулган кол арчыларды таштанды челекке ташташ керек, ооздору жабылган таштанды челектерге. Акчаны азыраак кармаганга аракеттенгиле. Купюраларды кармаган сайын колуңарды тазалагыла. Колуңарды тазалабастан бетиңерди, мурунду, көздү кармабагыла. Бет капты коомдук жайларда, бүгүнкү күндөрдө бул дүкөн, унаа, дарканада пайдалангыла. Коомдук унааларга түшпөөгө аракеттенгиле. Башка адамдар менен 2 метр аралыкты сактагыла. Үйгө кайтып келгенде колуңарды антисептик менен тазалагыла. Бут кийимди кире беришке чечип, дезинфекциялоочу каражат менен тазалагыла. Ачкычтарды, сумканы кире бериштеги өзүнчө бир кутуча же коробка коюп коюп, ошолорго салып жүргөн баардык буюмдарыңарды салып коюп, андан кийин тазаламыздар. Көз айнеңерди жана телефонду 70% спирт менен тазалаш керек. Сырткы кийимди чечип, кире беришке коюп, андан кийин 3 саатка балконго же болбосо короого жайып коюш керек. Колду 20 секундтан кем эмес убакытта самындап жуугула. Душка жуугула же болбосо дененин ачык жерлеринин баардыгын иштен киргенде сөзсүз түрдө жууп тазалап туруш керек. Çok rahmat. Ama biz eğer ruhsat etseniz sorular ölçümüz bizim sorular gelgen. Bişkek'te İspanya'dan gelgen kişiden ilde çocukluğundan kişi kança kişiyle kontak olduğunu bilindiğidir. Ova al kişi İspanya'dan gelip hazır andan keyin Amerika uçup ketiptir. Ayal kişi eкен. Анын контакт болгон кишинин контактысы үйдөгү контактылар 6 кишини түздү. Анткени ал киши карантинде, үйдөгү карантинде болчу. Обсервациядан чыга турган же жана чыгат деген кишилер үйлөрүнөн чыккан учурда да карантинди сакташабы? Ооба, сөзсүз түрдө обсервациядан чыгарылган адамдар дагы үйдөгү карантинди сакташы керек, сактайт. Алардын баардыгын ошол обсервациядан чыгарылганда атайын колдоруна выписка деп коет, ошол берилет. Андан сырткары алар үйдө кандай шарттарда үйдөгү карантинди сакташ керек, мына мен мындан мурун белгилеп кеттим, ошонун баары түшүндүрүлүп дагы. Алар үйдө сөзсүз түрдө карантинди сакташ керек. Иммунитет бекемдөөгө азыркы мезгилде кандай тамактанууну сунуштайсыздар? Албетте иммунитетти бекемдөө бүгүнкү күндө коронавирус гана эмес, негизи жаз айларында баардыгыбыз иммунитетибиз басаңдап баштайт. Ошондуктан иммунитетти сактоо үчүн, иммунитетти көтөрүү үчүн биринчи учурда алкоголь ичимдиктерин ичүүнү токтотуш керек. Андан сырткары тамеки чегүүнү азайтыш керек. Албетте эми баягы тамеки чеккен адамдарды мен бөгүн эле таштап сал деп айткан ойдон алысмын. Андан сырткары витаминдештирилген тамак азыктарын жеш керек. Витаминдештирилген тамак азыктары бул бүгүнкү күндө эң эле мына арзан биздин колубузга барып сатып ала турган азыктар, мисалы үчүн бул савис, ошол эле кызылча, алма. Албетте бүгүн жарандар айтышы мүмкүн. Мына баарыбыз үйдө отурабыз, иштерибиз токтоп калды, акча таба албай калдык. Каяктагы витаминди айтып атат, бул Ахматова деп деле сөздөр болушу мүмкүн. Бирок мына савис, кызылча, андан сырткары бал, андан сырткары үйдө өзүбүз жасаган ысык тамак, мына мунун баарын адамдын иммунитетин сактоого жардам берет. Жашылча,
Анда сырткары бир күндө тамак ичпей жүрөдү. Негизи күнүмдүк күндө студенттер көптөр иштеп, убактысы болбойт, көбүнчө фастфуд менен тамактанышат. Ошол фастфуд менен тамактануу дагы иммунитеттин басаңдашына алып келет. Бүгүнкү күндө ошол ысык тамакты ичип, андан сырткары бир күндө 2 литр, 2,5 литр жылуу суу ичиш керек. Муздак эмес, ошол жылуу суудан ичип туруш керек. Коронавирус чарбалык заттарда, телефон, кийим-кечек жана ошол сыяктуу буюмдарда канча убакытка чейин өбүй сакталып турат? Негизинен коронавирус өзү тегеректе сырткы чөйрөдө 3 саатка чейин, а эми аэрозолдук абалда 7-8 саатка чейин сакталат деген бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ошондой изилдөөлөрү бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, негизи сөзсүз түрдө мен жана белгилеп кеткенде өзүңүздөрдүн колдонгон бардык буюмдарыңарды жана 70% спирт менен сүртүп турушуңуздар керек деп. Азык-түлүк саткан маркеттерде эл көп. Маркеттин тазалыгы канча саатта бир жасалып турушу зарыл? Тазалыгы жөнүндө айтып атат. Тазалыгы. Азыр мен эле айтып кеттим, мына обочолонууда, самоизоляцияда кандай үй шартында 1,5 саат сайын үйдү жууп тазалап туруш керек деп. Мына ошондой эле ошол маркеттерде, дүкөндөрдө сөзсүз түрдө 1,5 саатта жууп тазалоо иштери жүргүзүлүп туруш керек. Андан сырткары ал жерлерде атайын санитайзерлер болуш керек. Дүкөнчүлөр сөзсүз түрдө перчатка менен акчаны берип туруш керек. Өздөрү дагы перчатка менен соода кылыш керек майда дүкөндөрдө. Андан сырткары абаны тазалоочу атайын шаймандар болуш керек.